Элдерден да суранып атам, ушу жардам бергиле, ушу баланы отурусуп, ошону свое наказание алсын. Денесинен тамтыгы жок, бир со жери жок. Бүткө кала, ушу 6 тырмагын жууптур. Босиком, голая, полуголая, только накинутая в халате она прибежала. Он ее догола раздел и вот так вот издевался. Папам чыгарып алып, жып жалаңач дейт. Жып жалаңач, мен сени азыр бүт дүйнөгө уят кылам деп. Это уже не первый случай у нас в Сокулуке. У нас уже этот Сокулук вообще такой знаменитый стал. Кандай шайтан азгырдыбы же ким түрткү берди биле албайм да эми. Последнее время угуп калдык да, арак ичет депчи. Сол кейпимен келип эч ким сабабайт го. 3:30 келсем, уже кызым жатыптыр, вся такая изувеченная, вся вот побитая. Көрсөңөр эми эки көзү жабылып, момундай шишик көк мурдун сындырыптыр. Из-за какого-то дурака потом еще кто-то будет страдать. Кудагый айтты да. Чечек балам уже, по-моему, сайынып баштаганбы или чегеби. Я очень прошу, чтобы 130-я статья была. Это тяжкое преступление, очень тяжкое. Этот человек мог погибнуть. Какие-то секунды, мгновения адам кетип калат эле. Сокулук районунда үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, күйөөсү тарабынан 6 тырмагы жулунган келин учурда Сокулук райондук ооруканасында оор акыбалда жатат. Келиндин апасы кызым азыр ажатканага да бара албай, оорунан козголбой жатат. Күйөөсү тиешелүү жазасын алсын деп окуя боюнча төмөндөгүлөрдү айтып берди. Кызыңыздын аты ким? Карина, Карина канчанчы жылкы? 2002 жылкы. Кичинекей эле кыз турбайбы? Жолдошу кайсы жылкы эле? 1999 жылкы. Ооба. Күндөрүнө канча жыл болду? 7 жыл болду. 7 жылдан бери. Ооба, 7 жылда мына ортосунда 2 кызы бар мына. Улуу кызы мына 6 жашка кетти, экинчи кызы 3-тө. Ошо жашынакай эле семья была, нормальная семья была мындай. По любви они поженились, их никто насильно не женил. И то они против родителей болсо да, мы согласились. Я, например, против была. Мен кудагыйым да против болгон. Ну, жап-жаш они поженились. Ну, им не кылалас, когда два молодых люди, вроде уже, им, не, если ладно, если 10-12 лет было бы, уже гюалам полноценный, чоңле жигит болчу. Буга чейин ушундай ызы чубар катталбайбы? Жок, такое, вот это последние, вот эти я вот 3-4 дня вот это все узнала, когда своими глазами увидела моего кызымды в таком состоянии вот. А так я больше ничего не могу сказать, чын. Кызыңыздын окуясы боюнча сиз каяктан уктуңуз, сизге ким кабарлады? Мне позвонили, позвонили, вот срочно приезжай, твоя дочь в тяжелом состоянии, деди. Мен келдим мына бияқачы. 3:30 келсем, уже кызым жатыптыр, вся такая изувеченная, вся вот побитая. Интернет желесинде айтып атпайбы, мисалы ошол тырмактарына чейин жуулуп байкаган. Это все правда, это все не преувеличивает, это правда. Чын лекен. Келгенде ошо кызыңыздын акыбалын бизге сүрөттөп берсеңиз кандай акыбалда эле? Страшно, им как сказать, у нее живого места сейчас нету в данное время. Вот в интернете, что вы видели, это все правда. Просто мен кече до того я в шоке была, вот жана статьяны. А я знаю, это какая статья. 177-я статья на Блем. Я очень прошу, чтобы 130-я статья была. Это тяжкое преступление, очень тяжкое. Это человек мог погибнуть. Какие-то секунды, мгновения адам кетип калат эле. И без помощи никто не заступился. И то какой-то добрый человек нашелся, чтобы ее спасти. Каштырыпчы. Мына мени кызымды каштырып, кызым босиком, голая, полуголая, только накинутая в халате она прибежала. Он ее догола раздел и вот так вот издевался. Вот такой садизм сделал. Это не человек, это террор какой-то. Но у него состояние эффекта было. Потому что это полноценный взрослый человек, уже семейный, имеет 2 детей. Он же должен за свои поступки отвечать. И пусть отвечает по заслугам. Ошого аракет кылгыла, пожалуйста, чтобы много слов не было, а именно это иш каралсын. Уж вот я вот прошу, очень прошу. Элдерден да суранып атам, ушу жардам бергиле, ушу баланы отурусуп, ошону свое наказание алсын. Это уже не первый случай у нас в Сокулуке. У нас уже этот Сокулук вообще такой знаменитый стал. Пусть вот ему пожестче дадут статью. Это уже вот человек уже не полноценный, он уже не здоровый человек будет. Вот. Мен кызым чыкса дале, это получается каждый месяц, каждых 6 месяцев бир жылда 2 жолу лечение алыш керек.
Просто так уже, это все уже дальше больше с возрастом, это все влиять будет. Мен кызым уже, считай, неполноценный человек полкалды, уже инвалид она, инвалид. А ей еще надо маленьких детей на ноги поставить. А если завтра у меня инфаркт случится? Вот у моей мамы недавно, вот она умерла, 4 месяца, как я маму похоронила. Сиз анын аркасынан сыноо келип Ова. кичинекей неберелердин сапасын көргөн жокпу ошол окуядан кийин? Мына жаңы эле келишти, вот сейчас только проведать пришли мои внучки, вот. А внучкаларымды мына менин бир тууган сиңдим карап атат мына. Жалгыз кызыңыз болчу турбайбы? Одна дочь у меня. Болгон бир кызым бар, бир уулум бар менинчи. Вот представьте себе, вас байкесini до кого? Вот, байкеси, если не дай бог его отпустят, вот, например, если его вот, временно, вот, досрочно отпустят под подписку, мен балам эмне кылат аны, байкеси эмне кылат? Вот на мое место встаньте, вот, эмне кылат? Убьет он. Из-за какого-то дурака потом еще кто-то будет страдать. Чем бы, грубо говоря, извините. Азыр, если честно сказать, роль деньги играют азыр. Акчаң болсо ты человек, акчаң жок болсо ты не человек. Поэтому, пожалуйста, примите меры. Ушу. Мен деле простая женщина, тем более мен жолдошумда жок. Я сама вот. Еще мен колумда мына орукчал сиңдим да бар. Ошом бар, мен всех поднимаю мына. Уважаемый наш президент, я вас очень прошу, чтобы вы меры приняли насчет этого дела, чтобы это дело просто так с рук не сошлось ему, чтобы его временно там под залог или еще как-то выпустили. Это очень ему дали смягчение. Это вообще я не понимаю. Я вас очень прошу, примите меры. Саламатчылык. Сиз ошол 22 жаштагы Каринанын кимиси болосуз? Мен тайжеси болом, мамасынын бир тууган сиңдиси болом. Атыңыз ким болот? Гүлмира. Гүлмира эже, ушул окуя боюнча айтып өтсөңүз, деги эле ошол кандай болуп башталыптыр? Аябай бир дени титиреткен окуя деп айтып атышат. Тырмактарына чейин жууп, жалаңач кылып учурлап чыгыптыр. Мен бул эми окуя понедельник 28 октябрда башталды. Мен деле билбей эле, биз вообще ушу билбептирбиз да, ушунча жыл жашашып, булар 6 жылдан бери. Ушу күйөө бала соон эле үйгө конокко келгенде соонсо эжеке деп аябай прям сылык, сонун күйөө балага туш келиптирбиз деп эле. Анан ушу күнү кошунасы чалып калды мага. 11:30 болчу. Түшкө мал уже. Бол келе алгыла, бул сиңдиңерди уже өлтүрүп атат деди. Кокуй деп эле мен кийин алып барайын десем кайта чалып калды. Биз машинеге салып жибердик деди. Машинеге кошунасы алып кетти. Только айтпаңыз, что кошунасы алып кетти деп эле. Анан уже чыга алсам уже келди. Келип эле багыш мой 2 кызы тиме отурат. Анан өзүнүн родной күйөө балабыздын иниси менен карындашы, эгистер алар. 4-өө и Карина менен 5-өө кирип келишти да. Карина шоковой состояние болуп кирип келген, анан бияка больница алып келгенде вообще уже жыгылып калыптыр, азыр баспайт, вообще баса албайт. Кандай басып келди ушу. Кебетесин көрүп алып, мен чоң кызым бар биякта жүрөт. Ал да көрүп алып вообще таң калып калды. Көрсөңөр эми 2 көзү жабылып, момундай шишик көк мурдун сындырыптыр. Анан бүт капкара лайыбы, билбейм, акация бул тушту алып, тушту төгүптүр, жана көздүн тушун. Анан үйгө киргизип эле аяк ушум титрейт, бир халатчан эле, жылаңач. Бүт ич кийимин бүт чечиптир. Анан багыш бул кошуналар эптеп шымын кийип бергенби? Бул кайсы кандай чыгып кетти ушу 4 сааттан бери кошунасына чалсам да албайт да, кандай сабаган силер укпайсыңар. Десем, эже билбейм, мындай кыйкырык чыгып аткан дейт, анан корктук дейт. Бул вообще уже бул күйөө баласы коркутуп алыптыр да бүт кошуналарын. Анан бир моментте күйөө бала чыгып, жана араны алам деп сарайына кирип кеттир. Ушу моментте булар кошуналар жүгүрүп барып эле алып чыгыштыр да. Алып чыгып эле, анан машинесине салып эле, аны бияка жибериптир да. Көчөгө чыгарып дагы видео тасманы тартыптыр деп. Аны бияка азыр бияка келгенден кийин уже эсине келип атат да, кичине анан айтып берип атат да. Анан бул чоң кызынан сурасак да айтып берди. Папам чыгарып алып, жып жалаңач дейт. Жып жалаңач, мен сени азыр бүт дүйнөгө уят кылам деп, Инстаграмга киргизсем деп, исап атыптыр ушу жерден. Как раз бир таксист кетип бараттыр, бул сиңдим байкуш колун көрсөтүп, ал токтобой кетип калыптыр. Эми азыр вообще билбейм, эмне болгон кишилер бири-бирибизге жардам бербейбиз. Ошол окуянын баары 2 кичинекей кыздын көз алдында болгон экен да. Ой, булар уже 7 жылдан бери ушундай. Чоң кызы сүйлөбөйт.
азыр акырын алдасаң мынтип акырын айтат да. Даже мен өзүм садикте иштейм, воспитатель, менин коллегам воспитатель айтып атпайбы, вообще бир сөз сүйлөбөйт дейт. Түшүнөт дейт да, мындай ойноо тарт сүрөт десе тартат дейт, но сүйлөбөйт дейт. Значит, бул ушу бакшынын төрөлөрү менен ушундай уже көрүп атып, папасынын эмесин жүрөгү түшүп калган да, речке кетти да, уже вообще сүйлөбөйт, вообще сүйлөбөйт. Сиз азыр Каринага кирип чыгып атасыз да? Кирип атабыз. Кандай? Аябай оор, аябай оор. Так, эмне башынан ушу баштайынчы. Башы ушу мурдун сындырыптыр, гематома, томограмма барып келдик, жакшы внутренний иштеки меси чайкалбаптыр, но наружный деди да, аябай ушуп дейт да, сильный ушуп болуптур. Бул, по-моему, чапкан дейт, аябай көп чапты дейт. Сиңдимдин өзүнүн айткан боюнча килдиктеген бир кубалдан алыптыр, ушу менен өлө чагаптыр. Бул значит сознаниясын терять эткенден кийин эчтеке сезбей калды да, ушу чаба бериптир да. Азыр укмуш эми кебетесин көрсөңөр көп аласың. Анан денесинен тамтыгы жок, бир со жери жок. Бүт көк ала. Мына биз сүрөтүбүз бар, бизде бүт тартканбыз. Ужас. Анан ошо эми бул вообще бул мукачылык. Эми азыр жаштар бүт эле накладной тырмактар. Ушу 6 тырмагын жулуптур. Прям гемпросту кызы иниси өзүнүн иниси айтып бербеди, следовательдерге айтып берди. Байкем гемпросту алып 6 тырмагын жулду. Көрсөңөр эми жанакы накладной тырмактар кандай, билесиңер да эми сиз да аял киши билесиңер да, бул аябай катуу жабыштырат. Ал кандай боль. Ал уже сезбептир. Айтып атпай, жеңем уже жатып калган дейт, монтип жул салды дейт. Прям аябай ушундай мукачылык. Иниси өзүнүн иниси, байке жеңеме тийбечи десе да ар жака тур деп. Өзүнүн иниси мына. Иниси 3-класс. Эгиздер, кыз эркек да. Анан үйгө келгенде мен да сурасам, ийилип атышат булар. 2 саат ыйлабады байкуштарым. Менде болушту. Кечинде анан мамасынын кайненесинин сиңдиси келип алып кетти да шаарга. Бул жаңжал ошондой кызганычтын айынан чыкканбы же кандай? Кызганып эле, сен каяктан кызганыч билбейм. 7 жылдан бери мына үйдө отуруп, анан мо бир жума эле болгон. Өзүм саадиме алып алгам. Помощник воспитатель болуп иштеп аткан. Сонун кыйын иштеп эле. Понедельник мына бул жумушка чыкма, кайта чыкпай калды да. Чото мен да шекшидим да, бул эмне чыкпай калды деп. Анан эле ушу кошунасы чалып калбады. Может, бирдеме болуп калды. Мен чото көптү мындай ойлогон жокмун да. Анан кошунасы чалгандан кийин вообще шок болдук. Батыраак келе кал, азыр өлтүрөт деди, уже вообще жаман состояниясы деп. Негизи үйдө чоң адамдар болгон эмеспи азыр? Жок да. Кайненеси уже 2-3 жыл болду Россияда. Жана 3-класстагы балдарды ким карачы, ийнелерин? Ушу сиңдим карачы. Ал келгенде 2 эмеси 3 болчу. Ушу 2 эгиздер мамасындай эле болуп калбады, мамасындай эле. Мамасы, кайненеси уже постоянно Россияда эле да. Келет, бир 2-3 ай болот, биякта кайта кетип калат да. А так уже энесинде эле болуп калды байкуштар, өлө, кайнатасы жок. Кече мына аяштар менен келип калышты 3 аяшы. Аяштар да айтып атпайбы, биз да билчүбүз сабаган, бизге айтып жүрчү дейт, вечеринкаларга келгенде. Ушинтип айтып калат дейт, мени сабап атат десе, ушчубуз дейт күйөөсүнчү. Эмне сабайсың бул соонун кызды? Балдарың бүт төрөп берди, иниң карындашыңды карайт, үйдө эчтеке иштебейт десе деле болбой эле. Жок, мен билем, бул тиги менен жүрөт, бул менен жүрөт деп. Эми ушу кайсы убакта чыгат, көчөгө билбейм. Үйдө отурсун. Ошо эрте үйлөнүп алышты, 16 жашында алды, билбейм. Алып атканда прям ушундай, ой мен сүйөм, күйөм, өлө экөөбүз сонун жашайбыз деп. Манан билбейм эмне болуп кетти. Анан мен кутуруп кетти, может, ошо өстөр да жаңы эле болгон келген Россиядан. Июлда келишкен да. Келмек эмес. Мындай эмелерин билбейчүбүз да, анан последнее время угуп калдык да, арак ичет депчи. Арак ичип, мен мындай соо кейпимен келип эч ким сабабайт го. Ошо арак ичип, анан чото кошуналар айтып калышты да. Вроде көздөрү кызарып, сайнап алган го деди да. Анан анысын билбейм, мен аны көргөн эмесмин да. Ушинтип айтып калышты да. Анан өзүнүн мамасы да ушул күнү как раз чалып айтып атат да. Кудагый айтты да. Чечек балам уже, по-моему, сайнып баштаганбы или чегеби. Но следовательдер вроде бы эжеме айтып келишиптир да. Эмесин жана анализ алышат да, всё. И канынан чыкты дейт да. Какой-то психотропный аябай эме дарылар бар экен дейт да, арасында. Анан мындай вроде бы билбейм, сонун эле бала болчу, анан кандай болуп кетти.
Анан азыр жыйыны менен сүйлөшсөм айтып атат да, ошо бир 4 ай болуп калды, бир киши келчү дейт, бир 40-та возраст ушундай го дейт го. Ушу көндүрдү дейт да, ушу жаман эмеге, ушу көндүрдү, ушуну тапса жакшы болот эле дейт да. Кошуна катары, бир туугандары жакшы билем бул баланы. Бул бала деле кыйынчылыкта өскөн бала да, баягы өзү түбү токтоолдук деп угам, бирок эми токтоолдук деп баары тең эле анан берге келип, мына мамасы менен келип, мына жерге үй салган. Мына эки үй тиякка да кичине неме кылам деп 9 класстан баары тааныйм да. Анан 9 класстан кийин үйлөнүп алды деди. Турмуш курду деди. Турмуш куруп, мынакей азыр 3 баласы бар. Да мен билгенден тиги бала апасы небересин жетелеп алып, бул Россияда жүрүп тияк-бияк кылып иш кылып жүрүштү. Анан кечээ ушул кичине соц тармактан көрүп алып, аябай зээним кейди, ушул бала ушуга барбайт эле деп, анан кандай шайтан азгырдыбы же ким түрткү берди биле албайм да. Эми Алла Тааланын бир сыноосу, билбей калдым мен кечээ. Бул мен деле бир туугандай сезген бала болчу да. Бирок буну мен окуп калдым, 5 мал намаз окуп калдым. Мен кичине көрдүңүз го, немеден эле кичине сүннөт коюп, антымын жүрүптүр. Шүгүр ушул бала жакшы немеге түшүптүр деп мен өзүм ыраазы болгом да. Эми кандайсың деп эле мен. Окуялар катталды эле. Бул баланын мындай окуялары катталган эмес да, бул бала